эксперт криминалист окуя болгон жерде эң биринчи тергөө топ менен биринчи барат. Кылмыштын көп түрлөрү, ар кандай түрлөрү болот да. Кээ бирде криминалист окуя болгон жердин астында, карардын астына баарын биринчи сүрөткө тартат. Ким, кайсы буюм, кай жерде турган экенин фиксация деп коебуз, айтканда кыргызча сүрөткө тартып туруп, анан кийин криминалистика кызматында өзүнүн методикалары болот. Окуя болгон жерди кароо, Ички иштер министрлигинин да төмөнкү подразделениялардагы окутуп үйрөтөбүз дайымачы. Анан кийин ошо методика менен колдонуп окуя жерин кароо кылат да. Бизде классический экспертиза, вид экспертиза дейт. Бизде дактилоскопия кылабыз, холодное оружие кылабыз, ок атылбас куралдар экспертизалайбыз. Анан кийин дагы түштүк жакта бир экспертибиз бар, почерковый экспертиза жасайт. Подписьтери дагы алмаштырат да. Андай учурларда болот, андай экспертиза жасайт. Спорный вопростор болот бизде экспертиза деп атканда, анан кийин спорный болгондо бизде өзүнчө эле врачтардын консилиум кылып, ар бир не уверен болсоң, жанында турган сотрудникке суранасың, карап мындай консилиум кылып, бир эмеге чечимге келишет да. Анткени дактилоскопия деген бул мындай жумуш да. Колдун папиллярный узорлорун дейт, көз менен караганда көз талып кетет. Компьютерден өзүңөр деле билесиңер, компьютерди карай бересиң, бирок көзүң талып кетет да. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин криминалистика кызматы 99 жылдык мааракесин белгилөөдө. Кызматтын кызматкерлери кесиптик майрамын иш орундарында тосуп алышты. Адистер көптөгөн экспертизаларды жүргүзүшөт. Манжалардын изин алуу, бычак жана ыргытуучу куралдарды, трассологиялык, баллистикалык, наркотикалык заттарды жана прекурсорлорду текшерүү. 2023 жылдын башынан бери криминалисттер 1776 түрдүү экспертизаларды жүргүзүп, 464 маалыматтык билдирүү даярдап беришкен. Ал эми 7371 окуя болгон жерде кароодон өткөрүшүп, 1465 ар кандай тергөө аракеттерине катышкан. Криминология борборунун кызматкерлерин кесиптик майрамы менен куттуктайбыз. Бул татаал кесипте коркунучтардан алыс болушуңуздарды каалайбыз. Аткарган жумушуңуздардын натыйжасы эмгек жолуңуздарда ийгиликтин изин калтырсын. ИИМдин басма сөз кызматы.